Тилекке каршы бизде азыр исламдын жайылтуу жолу да ушундай болуп жатат. 10дон 20дан адамдарды топтошот, жаш балдарды. Аларга 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгарышат. Бирок алардын сапаты, кылып жаткан даваты эч кимди кызыктырбайт. Эң башкы максат ошол жамаатты көбөйтүү. Жамааттын сапатын эмес, билимдин сапатын эмес, жамааттын санын көбөйтүү болуп жатат да. Бунун аягы өтө чоң конфликтке алып келиши мүмкүн. Интеллигенция кайненеге окшоп четкечи болгон да. Сакалың кара, тапчкесиң кара, буту киреген, кече эле алкаш болчу депчи. А өзү исламды интеллигенция таратыш керек да. Интеллигенция таратпаса кечеги алкаштар таратат. Бул дин кирип келатат, анан ким айдан келмек беле. Ал биздин балдар кайдан келет? Если бул критиковать этип отуруп алсын, бул критиковать этип отуруп алсын, мен отуруп алайын. Дин кирип келатат, кимдир аркылуу келет да, туурабы? Кечеги алкаш аркылуу келет. Бул мыйзам ченемдүүлүк. Экинчиси, биз аларды кайненеге окшоп чекелеп отуруп күзөткөндөн көрө ичине кирип караш керек. Бул эмне деген нерсе өзү? Ичинде караш керек. Бул эмне? Муну кайсы? Бул тиги. Биздикилер андай эмес, четтен поверхность. Мен бүгүнкү саясатчылардын 100% исламга берген баасын жаш баланын дөөрүгүндөй четке кагып бере алам. 100% жаш баланын дөөрүгүндөй. Бири да билбейт исламды ичинен билбейт. Бири да ичинен билбейт исламды. Туура айтат. Саясий акцияларда барып кичине эл көзүнчө Куран таратып коет, намаз окуп коет. Бирок ислам кылыр башка нерсе. Экинчи проблема. Бүгүн исламдын акыркы точкасы эмес Кыргызстанда. Ислам эми кирип келатат. И деген тамгасы да кире эле. Анан ошого баа берүү менимче келес болук. Исламдын мындай бир сүрөтү да көрүнө элек. Биринчи бир пакистандык бир тартип келди да. Бул миңден бир иштихаттын бири келди. Бул ислам эмес, окончательно ал жөнүндө айта турган. Бир тартиби келди, мындай илемип өтүп атат. Бул аны карап туруп исламда исламга зыян келип атат, мусулмандарга зыян келип атат, исламды ренжитет. Андай эмес. Бул такыр башка табият. Демократияга киргенде деле ошондой болду. Азыр мисалы үчүн биз мамлекет ода кирген жокпуз го, демократтардын кылган кылыгына, туурабы? Даватчыларга караганда бүгүнкү 20 жылдын ичинде демократтар тарыхта аябай чоң маскара болдук кылды. Сен адаштырбашыбыз керек. Улут деген эмне, дин деген эмне? Экөө эки башка нерсе. Бул чындыгында бүгүн дин биздин улуттун улут катары калыптануусуна жардам бериши керек. Биздин аброюбузду дин менен көтөрүп болбосо биз алкаш, кыздарыбыз сойку, башчыларыбыз ууру, саясатчыларыбыз калпычы. Аброюбуз ушул. Муну дин менен оңдойбуз. Башка оңдой турган матрица жок. Бир да демократ оңдоп бере албайт. Мына системага келсин, уурдайт баардыгы. Ушундай система курулган. Ошондуктан менимче эгерде бүгүн өзүн кыргыздын уулумун деген саясатчы тетирисинче бүгүн диндин безболезненный мындай бир жанагындай чыңалуусу жок көзөмөлдөө тароосуна жардам бериш керек. Башкача болсо билбейм, эмнегедир биздикилер ушундай атеисттик калдыкпы же жөн эле бузукулугунан айрылгысы келбейт да. Көбү ойнойт кыздар менен, көбү арак ичет, казинодо жүрөт. Ушунусунан айрылгысы келбей эле исламды түртө берет четке.